Мен бүгүн 100 000 деген адамга жардам бергим келип турат. Бирок 100 000 адам мага кол сунабы? Ал бөлөк маселе. Сиздер менен шаардык кеңештин депутаты Болот Дүйшүналиев. Эсиңиздерде болсо буга чейин Токтогул районунда кадрлар боюнча айтып өткөм. Мына өзүңүздөр билгендей кадр маселелерин райондун акими аны кол бала кылып кармап алган жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов чечип келе жатат. Жана өрөөнүн өнүкпөгөнүнө түздөн түз дал 2 адам күнөөлүү деп эсептейм. Мен бүгүн 25-тен 30-га чейинки мамлекеттик мекемелерге бардыгына анализ жүргүзүп чыктым. Анда мен сиздерге факты менен 10 мекемени айта кетейин. Мэрия 2 жылда 4 мэр алмашты, өзгөрүү болгон жок. Элдин социалдык экономикалык коопсуздук жана башка маселелер чечилген жок. Айыл өкмөттөр боюнча канча бир айыл өкмөт кошулду, жыйынтыгын эми көрө жатарбыз. Бирок буга чейинки кадрлардын дээрлик бир алмашкан жок. Жартысы кошоматчы, жартысы ууру, жартысы өлбө жаным өлбө деп. Дээрлик бардык айыл өкмөттөрдүн бюджеттик жана бюджеттен сырткары каражаттарын өнүгүшүн байкай алган жокмун. Билим берүү боюнча районо 80% бөбөк бүгүн бала бакчага муктаж. 80% достор. Жол болсо ар бириңиздердин бөбөктөрүңүздөр бүгүн бала бакчага муктаж. Ал эми мектептердеги тыгын болсо бир класста 45-тен 50-ге чейинки окуучулар окуп жатат. Мына сиздерге билимдин деңгээли каяктан келип чыгып атат. Райондук электростанциясы РЭС. Мына азыр ушул тапта дагы мага чалуу жүргүзүп атат. Болот кел бир чагылдырып тартып айтып койчу деп 4-5 күндөп электр энергиясы өчүп жатат. Мына сиздерге факты. Айыл чарба департаменти боюнча достор жайыт талкаланып атат. ФПСтин жерлери мына кайра бөлүштүрүү жерлери ижарасы 1 жылга 5.000-ден 50.000, жада калса 80.000-ге чейин чыгып атат деп элдер арстанды. Мына сиздерге элге болгон өбөлгө. Анан кантип өнүгөбүз? Балык чарба департаменти боюнча буга чейинки Шаршембек мына бизнесменден акча алып, ошо балык чарба мамлекеттик ишканасынын башчысы. Фактылар менен айттым. Мына ал дагы өзүнүн жумушун кайра улантып жатат. Кетем деген жумуштан кетпей койду. Госрегистр менен архитектура. Шаардын облигин бардыгын чачып мына. Көрдүңүздөр. Базардын айланасын тыгын, кайсыл жерде болбосун тротуарлардан бери сатып беришкен. Мыйзамдаштырып беришкен. Мына ошол 2-чи дүйнөлүк согуштан бери иштеп келе жаткан кызматкерлер орун алмаштырган жок. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бирине кирет. Роуду боюнча мына базардын айланасында тыгын көрүп атасыздар. Эч бир ала албай коюшту, эч бир. Май кызматкерлер бардыгы эле жол боюнда КАМАЗдер тоноп эле. Ал боюнча мен кененирээк да тарифдеп айтып бермекчимин. Ошол роудунун башчысы ошол жигиттерди аңдагандан көрү мына ушундай маселелер чечиш керек. Кылмыштуу топ бүгүн да ийгиликтүү иштеп атат. Казино мына ким эле болуп көрбөгөндө өркүндөп, жада калса мен машинамды алдырып бердим. Көрдүңүздөрбү? Ушундай жагдайлар. Мал уручулук. Канча деген адамдар чырылдап, бул боюнча мен видеолорду чагылдырганга дагы туура келген. Салык боюнча республикада эң төмөн деңгээлди алды. Муну тастыктап министрлер кабинети өзү тастыктады. Ал жерде кызматкерлердин айдаган машиналарын көрсөңүздөр 3 миллион сомду чапчып атат. Ким каяктан деп суроо берип койгон адам жок. УОЗ ирригация системасы 0. Эч жерде кургак жерлерди суу чыгарайын, суу менен камсыз кылайын, айдоо жерге айлантайын деген эч кимдин планы жок. Шаардын ичин айтпай эле коеюн. Бейтапкана боюнча кызматкерлердин шалаакылыгы, кайдыгерлиги, оройлугу бул билимсиздигин айтпай эле коеюн. Республикалык деңгээлге чейин чыгып атат. Буну жогорку кеңештин депутаттары өздөрү да тастыктап атат. Анан мына урматтуу аким, сиздин келгениңизге 3 жыл болуп калыптыр. 3 жылда 3 километр эле асфальт жол төшөлдү.
Каракүнгөйгө бир 500 метр төшөлдү окшойт. Жалпы ошол 3,5 километр асфальт төшөлдү. Мына өнүгү ушундай жолдо жүрүп жатат. Достор, башчы иштегенде практикада айтылат да 100 күнүн ичинде бир өзгөрүүлөр кылат деп. Мына бүгүнкү иштеп жаткан акимдин иштегенине 1000 күндөн ашып кеттир. 100 күн эмес, 1000 күндөн. Өзүңүздөр ушу комментарий калтырып, мени видеолорун бөлүшүп, сиздерден жардам ушу бөлүшкөн, өзүңүздөр жардам бериңиздер, талкуулаңыздар. Анан албетте акимдин иш жүргүзгөнүнө, аны кол бала кылып кармап алган жогорку кеңештин депутатына баңыздар бериңиздер. Кантип өнүгүп атабыз? Парламентте эмне деген маселелерди көтөрүп атат? Кадрларды эмне үчүн коюп Токтогулдун таш талканын чыгарып атат? Баарыңыздар бир дем менен айтыңыздар. А мен болсо кийинки видеолордо кимдерди, кайсыл жерге кадрларды койгон, ал кадрлар кандайча тууган, кантип келген, мына ошолор боюнча сиздерге кененирээк айтып бермекчимин. Баарыңыздарга аманчылык каалайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Көрүшкөнчө.